Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныштар бойынша түнел деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчибиз. Сіз шашпай отырып, мага жақты белгісін басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болып қалған болсоңуз, біз баштадық. Тасма болгон окуянын негизинде тартылгандыктан, тасманын башында эле Норвегияда туннелдер өтө көп экендиги жөнүндө маалымат берилет. Албетте туннелдерде коопсуздук системасы каралганы менен, болбой эле көпчүлүк туннелдер өтө кооптуу болуп, эгер күтүлбөгөн жерден кандайдыр бир кырсык же өрт чыгып кете турган болсо, адамдар өз жандарын өздөрү куткарууга болушунча аракеттенишпесе, куткаруучулар аларды тез аранын ичинде куткаруу дээрлик мүмкүн эмес болуп калат. 2011-жылдан 2019-жылга чейинки аралыкта көп туннелдерде бир канча ири өрттөр чыгып, Кудайдын буйругу менен тирүү чыккандар аман калышып, чыга албай калгандар курман болуп кетишкен. Тасманын башталышында эле Норвегиянын ак кар баскан тоолуу аймактарын көрөбүз. Каарманыбыз Стейн ушул аймакта куткаруучу болуп иштегендиктен, чоң унааны башкарып, жолдогу карды тазалап бара жатат. Ал эми анын кызы Элиза болсо, бул кезде апасынын бейитине келип отурган болчу. Бул жерге негизи атасы Стейн дагы келиши керек болчу. Бирок ал учурда жумушунан кармалып жатат. Элиза атасына таарынып, балким атам башка аял менен жүрсө керек деп ойлонуп жатты. Анткени атасы Ингрид деген аял менен мамиле куруп жатканын билип калган эле. Ал эми Стейн болсо кесиптеши менен жолдогу ар кайсы жерде топтолгон карларды сүзүп жүрүп отурду. Алардын артында көптөгөн жеңил унаалар ээрчип келе жатат. Эрежеге ылайык куткаруучулар жолду тазалап жатканда эч бир унаа аларды ашып өтпөй, артынан гана ээрчип жүрүп отурушу керек. Бирок көп өтпөй эле шашып айдаган бир адам аларды тездик менен ашып өтүп кетти. Көп өтпөй Стейн арттан келгенде жанагы шашып айдаган адам жолдон чыгып карга тыгылып калганын көрөт. Ал адам Стейнден жардам сурап, Стейн болсо жардам көрсөтө албай тургандыгын айтып, анын үстүнө арттагы көпчүлүктү күттүрбөй андан ары жүрүштү уланта берүүнү туура көрөт. Бирок Стейн ал адам үчүн жакынкы жердеги эвакуаторду чакырып койду. Жол кыймылын көзөмөлдөө борборунда Андрея оператордун кызматын аткарууда. 9 чакырымдык туннелдин кайсы бир чакырымында токтогон Стейн туннелдин ичинде атайын курулган бөлмөгө кирип аспаптарын алып чыгат. Андан соң туннелдин батыш бөлүгүнөн чыгып кызматын аяктаган соң, ошол жерде жайгашкан өрт өчүргүчтөрдүн станциясына кайтып келет. Стейндин жумушу убактысы бүткөндүктөн эми анын ордуна башка адам жумушка чыкты. Туннелдин чыгышындагы жолдон бир күйүүчү май ташыган унаа жана дагы бир чоң жүк ташуучу унаа ээрчишип келе жатышты. Алардын максаты эртерээк кар бороону болуп кеткенчекти туннелге жетип өтүп кетиши керек эле. Үйүнө кайтып келген Стейн Элиза менен сүйлөшөйүн деп, бирок аны үйдөн таба албай коет. Ал дароо эле үйдөн чыгып Ингридтин кафесине барса, кызы Элиза ошол жакта отурган болот. Стейн кызына жумуштан кармалып калганын айтып кечирим сурап сүйлөшө баштаса, Элиза атасына: "Сен эмне апамды бат эле унутуп койдуңбу? Эч нерсе боло электи эле башка аял менен мамиле куруп жатыпсың го" деп ыйлай баштайт. Стейн Элизаны тынчтандырганга аракет кылып, бирок Элиза атасына кыйкырып эле ыйлаган бойдон ал жактан кетип калат. Жолго чыгаары менен эле ал чоң автобуска отуруп андан ары жүрүп кетти. Ошентип чыгыш бөлүгүндө келе жаткан жанагы эки чоң унаа, Элиза отуруп келе жаткан автобус, эки өспүрүм кызы менен келе жаткан дагы бир үй бүлө, андан тышкары дагы көптөгөн унаалар туннелди көздөй эле жакындап келе жатышты. Эвакуатор келип жанагы тыгылып калган адамдын унаасын чыгарышып, бирок ал эреже бузгандыгы үчүн сыягы анын унаасын айып короого токтотушат окшойт. Ошентип чыгыш жактан келе жаткан эки чоң унаа 9 чакырымдык туннелдин ичин көздөй кирип жөнөшөт. Күйүүчү май ташыган унаа алдыда кетип бара жатат. Карама каршы тилкеде келе жаткан унаалардын жарыгы көз уялтып, айдоочу үргүлөп уктап кетейин деп эле араң келе жатты. Дал ушул учурда туннелдин ичинде учуп жүргөн пластикалык баштык унаанын бетине жабышып, селт эте түшкөн айдоочу дароо эле унааны башкаруудан чыгарып жибере жаздады. Унаанын капталдары туннелге тийип, бир аз олку-солку болгондон кийин унаа ошол жерде токтоп, айдоочу дароо жерге түшөт. Дароо эле унаанын талкаланган жерлерин карап, күйүүчү май аккан жерлери жокпу деп текшерип, сыягы баардыгы эле жакшы окшойт. Бирок чиркөөсү кыйшайып туруп калгандыктан унааны андан ары жүргүзүүгө мүмкүн болбой, айдоочу дароо эле жол куткаруучуларына телефон чала баштайт. Арттагы жүк ташуучу унаа карама каршы тилке менен аны ашып өтөм деп жатып, ары жактан жана бери жактан келе жаткан унаалардын баардыгына тыгынды пайда кылат. Оператор Андрея айдоочудан тыгын канчанча чакырымда болгондугун сурап жатса, байланыш жакшы болбой өчүп калат. Анда Андрея эки чоң унаанын туннелге кирген убактысын карап, алар канчанча чакырымда тыгынды жаратканын божомолдойт. Туннелдин чыгыш бөлүгүндөгү куткаруучулар жана өрт өчүргүчтөр жардамга жөнөп, албетте батыш бөлүгүндөгү куткаруучулар дагы келиши керек болуп, шашылыш билдирүү болгондуктан Стейн дагы кайра кызмат ордуна келгенге туура келет. Автобустан түшкөн Элиза бир бала менен бирге ары жакта эмне болуп жатканын
жатканын билүүгө кызыгышат. Карама каршы тилкедеги унаалар шуулдап өтүп жаткан эле. Бир көз ирмемде эле ошол жерде экинчи кырсык пайда болуп калат. Көрсө тыгында турган унаалардын бири артка кайтмакчы болуп бурулуп жатканда карама каршы тилкедеги унаа катуу келе жатып аны сүзүп алат. Андреянын жанына жетекчиси да келип, өрт коопсуздук белгиси иштебегендиктен туннелде өрт чыккан жок деп божомолдошот. Бирок тыгынды жараткан чоң унаалар туннелдин чыгыш оозуна жакынбы же батыш оозуна жакынбы аныктоо керек болуп турду. Байланыш болсо албетте өтө эле начар болуп жатты. Бир кезде айдоочу жолдогу суюктукту байкап, унаанын алды жагына кирип текшерип көрсө эле күйүүчү май агып жаткан болот. Дал ошол көз ирмемде эле жылт эткен жарык нурду көрүп, бир заматта эле чоң жарылуу пайда болду. Туннелдин эки тарабына тең уулуу жана чаңдуу газ тарап жөнөп, Элиза жанагы досу менен автобуска кайтып киргенге араң үлгүрүшөт. Эми туннелдеги өрт коопсуздук белгиси иштей баштап, Андрея жана жетекчилер өрт башталганын билишет. Ал эми туннелдин чыгыш оозуна кар көчкү түшүп калгандыктан чыгыш бөлүктүн куткаруучулары ал жака келүүгө мүмкүн эмес болуп калат. Эми баардык үмүт батыш бөлүктүн куткаруучуларында. Эки кызы менен бирге тыгында калган үй бүлөдөгү өрт чыкканын билип, унаанын эшиктерин ачпай отуруп турсак эч кандай деле зыян келбейт деп ойлошот. Бирок бир кезде өрттөнүп жаткан адам алар жака келип кулаганда, үй бүлө коркуп баштап унаадан чыгып артты көздөй жөнөй башташты. Стейн жана башкалар туннелдин оозуна келген кезде, туннелдин оозунан капкара түтүн чыга баштайт. Эми туннелди чаңдан тазалоочу желдеткичтер дагы иштей баштады. Бул кезде Стейн жана Ивар экөө туннелди бир канча метрге чейин барып текшерип келүүгө жөнөшөт. Туннелдин ичинде болсо түтүндөн улам эч нерсе көрүнбөйт. Уулуу түтүн автобустун ичине да кирип, эми автобустун ичинде да дем алууга кыйын болуп баратты. Жанагы эки кичинекей кыздын атасы жолду издейин деп жатканда, кимдир бирөө унаасы менен келе жатып аны сүзүп кетет. Аны көргөн жубайы күйөөсүн көздөй чуркайм деп жатып, кыздарын дагы жоготуп алды окшойт. Стейн менен Ивар туннелге кирип бир топко чейин басып жүрүп отурушуп, бирок эч кандай өрттү көрө албай коюшат. Бир кезде Ивар өзүн жаман сезе баштагандыктан алар артка кайтканга туура келди. Чоң жүк ташуучу унаанын айдоочусу аман калгандыктан ал операторго чалып жарылуу канчанча чакырымда болгондугун айтып берет. Жарылуу канчанча чакырымда болгондугу эми гана түшүнүктүү болгондуктан желдеткичтерди эми гана туура багытта үйлөтө башташты. Бир аз өтпөй ошол чоң жүк ташуучу унаанын айдоочусу автобуска жетип кирип келет. Бирок анын да бир топ жери күйүп өтө эле алсырап калган болчу. Ошондон улам автобустун ичиндегилер ызы чууга түшүп, сыртка чыгып кетебиз дей башташат. Ошондо Элиза атасынын ишин эстеп кетип, туннелде аларга жакын жерде чоң бөлмө бар экендигин эстеп кетет. Ал баардыгын ошол жакка чакырганга аракет кылат. Бирок жарымы аны укпай туннелден чыкканга аракет кылып жөнөшүп, кээ бирлери автобустун ичинде калса, бир канчасы Элизаны ээрчип жөнөдү. Сыналгыда туннелде болгон окуя жөнүндө көрсөтүлүүдө. Ингрид сыналгыны карап жатып эле ошол жактан Элизаны көрүп калат. Көрсө жүргүнчүлөрдүн бирөөсү туннелдеги тыгында тургандарды видеого тартып алып, туннелден аман эсен чыгып алышкандан кийин журналисттерге көрсөтүшкөн. Ингрид Элизаны көрөрү менен эле дароо Стейнге телефон чалып, Элиза туннелде экенин, анын өмүрү коркунучта экендигин айтат. Элизаны үйдө деп ойлогон Стейн эми гана кызы автобус менен кетип калганын түшүнөт. Ал бир канча жолу Элизага байланышка чыкканга аракет кылып, акыры эч кандай байланыша албагандыктан кар сүзгүч унааны айдап эле туннелге кирип жөнөйт. Ал эми Ивар болсо атасына айтып, чаңды туннелден ылдамыраак чыгаруу үчүн желдеткичтерди максималдуу ылдамдыгы менен иштеттире баштайт. Элиза ээрчитип келген адамдар бөлмөдөгү кычкылтек менен дем алып жатышып, акыры кычкылтек түгөнүп калган соң ал жактан чыгып жөнөшөт. Ал эми Элиза болсо жанындагы 3-4 адам менен бирге желдеткич шахтасына кирип бекинишет. Ал жерде бир аз да болсо аба тазараак болчу. Тыгынга келип такалган Стейн андан ары жөө жүгүрүп жөнөйт. Акыры ал автобуска да жетип келип, бирок ичиндеги адамдардын баардыгы өлгөнүн көрүп, андан соң айнектин бетиндеги Элиза жазып калтырып кеткен белгини көрүп калып, дароо эле баягы аспаптарды алуучу бөлмөгө жөнөйт. Бир кезде Андреяга жанагы эки кичинекей кыз байланышка чыгып, ата-энесин таппай калганын айтып ыйлап башташат. Андрея болсо аларга бир унаанын ичине кирип бекинип тургула деп түшүндүрөт. Акыры Стейн 4-5 адам менен кошо Элизаны таап, аларга өзү ала келген бет каптарды тагып унаага чейин алып барат. Ошол учурда Адриан Иварга байланышка чыгып, Ивар менен Стейн рация аркылуу байланышта болгондуктан Адриан дагы Стейн менен сүйлөшүүгө мүмкүн болот. Ал Стейнге ошол аймакта жаңы эле мага эки кичинекей өспүрүм кыз телефон чалышты. Сиз аларды жакшылап карап көрүңүзчү, алар унаалардын биринде болуш керек деп айтат. Анда Стейн Элизаны жана башкаларды унааны айдап акырынан чыга бергиле деп коет да, өзү жанагы эки кичинекей кызды издөөгө жөнөйт. Стейн ар бир унаанын ичин карап кыдырып кетип бара жатканда, Элиза дагы атасын жалгыз кое бергиси келбей унаадан түшүп атасынын артынан кетип калат. Унаа менен кеткен адамдар акыры туннелден чыгышып, куткаруучулар ал адамдарга дароо эле жардам көрсөтө башташты. Бирок адашып кетип кыздарын жоготуп алган аял бул кезде сыртка чыккан болот. Ал кыздарын издеп көзүнүн жашы көл болууда. Акыры Стейн жанагы эки кызды табат. Ал эки кызга бет капты кийгизип артты көздөй жөнөп, бирок өзү бир топ эле ууланып калгандыктан дем ала албай жерге кулап баштады. Дал ушул учурда арттан келген Элиза аларды табат. Ал рация аркылуу сырттагыларга байланышып, алардын тирүү экенин угаары менен Ивар менен
менен Ингрид ичкерге кирип жөнөшөт. Бир топ убакыттан кийин алар дагы Стейнди Элизаны кыздарды таап келүүгө мүмкүн болуп, бирок Стейн такыр эле алы жок болгондуктан аны көтөрүп кетүүгө туура келет. Дал ушул учурда максималдуу ылдамдык менен иштеп жаткан желдеткичтерге күч келип, анын бекиткичтери чыдай албай эле ылдый-дүгөзөй урап кулай башташат. Жыйынтыгында Ивордун өз чечими өзүнө залакасын тийгизип, желдеткич жана урандылар Иворду ошол жерден басып калып, ошол жерден жан берет. Анткени Ивор бул кооптуу экенине карабай желдеткичтерди максималдуу ылдамдык менен иштетип салган болчу. Бактага жараша Стейндин колу сынып, бирок өзү аман калат. Алар андан ары унаага жетишип, жол көрүнбөгөндүктөн унаны кыбыратып айдап жүрүп отурушуп, акыры туннелден чыгышты. Таза абадан жутуп бир аз эсине келген Стейн Ивордун атасына келип кучактап, баласы көз жумгандыгын кабарлайт. Бир аздан соң эле оператор Андреа Стейнге телефон чалып, "Сиз кыздарды таптыңызбы, кыздарды куткардыңызбы?" деп сурайт. Анда Стейн унчукпастан барып кыздарды Адриан менен сүйлөштүрдү. Кыздардын аман чыкканына апасы да абдан кубанып, ал нерселерди уккан Адриан дагы ыйлап жиберет. Көрсө Адриан мүмкүнчүлүгү чектелген адам болуп, кол арабада отурса дагы жаш кыздардын куткарылып калышына себепкер болгондугу үчүн сүйүнүп ыйлап жатты. Тасманын аягында Стейн менен Элизанын апасынын бейитине келишип, эми ал атасы менен Ингриддин мамилесине каршы эмес экендигин айтат. Ошентип Ингрид менен Элиза дагы бири-биринин тилин таап, ал жактан үчөө кетип бара жаткан жеринен тасма соңуна чыгат. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.